Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, айымдар жана мырзалар, достор. Сиздер менен жакшы иштер бар. Официалдуу жумуштарга орноштуруу долбоору, анын жетекчиси мен Ислам Калдаев. Бардык биздин мекендештерди, калоочуларды Россияга барып иштеп келем деген ниет койгон бардык биздин мекендештерди 18 жаштан 60 жашка чейинки бардык биздин мырзаларды, айымдарды, үй бүлөлүү адамдардын бардыгын Россиядагы азыркы биз менен келишимдин негизинде, договор негизинде иш алып барып жаткан жумуш ордуларын сунуштаган компаниялардын бардык тизмесине алып чыктык. Бул чыгарылыш өтө кызыктуу болот. Андыктан биз менен болуп, биздин ушул чыгарылышты так аягына чейин көрүп, поделиться кылып, лайктан басып, бөлүшүп, барам деген, иштейм деген ниети болгон биздин мекендештерге таратып коюңуздар. Урматтуу мекендештер, сиздер көрүп турган эле бул чыгарылышта ар тармактуу, ар тараптуу жумуштар арбын. Андыктан Россияга барып иштеп келем деген ниетиңиз болсо, биздин +7 991 87 88 230 номуруна WhatsApp аркылуу кайрылып, суроолорду берип, ошондой YouTube каналды поделиться кылып, бөлүшүп коюңуздар. Урматтуу мекендештер, жакшы иштер бар. Официалдуу жумуштарга орноштуруу долбоору ар дайым официалдуу, стабилдүү жумуштарга биздин мекендештерди апарып орноштуруп келмекчи жана келип жатат. Урматтуу мекендештер, биздер көрүп тургандай эле проработа, работа вахта компаниялар, адан башка дагы берлок, чоң компаниянын жумуштары арбын. Кимде ким иштегенди каалаган болсо, бизде көбүнчө 6 күн иштеп, 1 күн эс аласыз. Жатаканаңыз бекер, регистрацияңыз бекер болот. Ошондой эле тамак ашыңыз 2 мал, 3 малга чейинки бекер болот. Айлык акы ай бир айдын 15-inde, 30-unda тийип турат. Ошондой эле жума сайын 1,5 миңден 3 миңге чейинки аванс алып турасыз айлыктын эсебинен. Эгер сиздин мүмкүнчүлүгүңүз болбой жатса, барам деген ниетиңиз болуп, шартыңыз келбей жатса, биздин компаниянын арасынан проработа компаниясы сиздин шартыңызга макул болуп, айлыктын эсебинен авиабилеттин сатып берет, самолет карточкасын сатып берет, дагы жумушка орноштурат. Бизде жумуштун түрлөрү көп. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бизде водитель жумуштары бар, балык заводу, колбасный цех, тоок цехтери, теплицалар, гүл өстүрүүчү теплицалар, ошондой эле складдардын түрлөрү, гостиницалар, ресторандар, поварлык жумуштар, жана ошондой эле көп жумуштар бизде арбын. Урматтуу мекендештер, бул чыгарылыш өтө кызыктуу. Жакшылап карап, окуп чыгып, таанышып, сурооңуздар болсо бизге кайрылыңыздар. Жакшы иштер бар. Жумуштарга орноштуруу долбоору ар тараптуу, ар тармактуу жумуштарга сунуштап, биздин мекендештер жумушка орноштуруп келет. Урматтуу мекендештер, кандай иштегенди каалаган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сиздер көрүп тургандай эле нан заводу бар бизде, шоколад заводу бар. Ошондой эле дагы сиздерге маалым болгондой строительный компаниялар бизге жумушка чыгып жатат. Кимде ким барам, иштейм деген болсо, биздин маалымат жашап көрүңүздөр, байланышыңыздар. Биз бардык суроолорго жооп берүүгө даярбыз. Ошондой эле бул чыгарылышта биз булга чейин иштеп келген компаниялар менен тыгыз байланышып, дагы да болсо быйылкы жылда көптөгөн биздин иштейм деген мекендештерди жумуштарга, официалдуу жумуштарга орноштурабыз. Ошондой эле бул чыгарылышта биз ушуга чейинки биз мекендештерди алып барып орнотуп келген сүрөттөрдү чагылдырып, сүрөт баяндаа кылмакчыбыз. Андыктан бизди колдоңуздар, биз менен чогуу болуңуздар. Эгер сиз Россияга барып, Москвага барып, же да башка бир шаарларда жүргөн болсоңуз, жумуш таппай жаткан болсоңуз, бизге кайрылыңыздар. Биз колдон келишинче жакшы иштер бар. Официалдуу компаниясы силерге жардам берип, жакшы жумуштарга орноштуруп коебуз. Бул жерде Аллахтын астында бардыгыбыз жоопкерчиликке ээ болуп, бири-бирибизди алдабастан жакшы жумуштарга орноштурганга аракет кылабыз. Ошондуктан кимде ким барам деген болсо, өзүңүздүн ден соолугуңузду караңыздар. Ошондой эле ошол жумушка ден соолугуңуз жарайбы, иштей аласыз, ошону дагы байкап, андыктан бизге байланышып анан кийин барыңыздар. Документалдуу, официалдуу жумуштар ар дайым сиздерди күтүп турат жана ошондой эле сиз менен болмокчу. Урматтуу мекендештер, ушул чыгарылышты жакшылап карап чыгыңыздар. 18 жаштан 60 жашка чейинки бардык мекендештер кимде ким иштегенди каалаган болсо, биз ар дайым жооп берип, жумушка орноштурууга дап даярбыз. Андыктан байланышыңыздар, колдон келишинче өз убагында так маалыматтарды берип, суугун сууктай, муздагы муздактай, курактай ным деп ачык айтабыз жумуштардын бар. Урматтуу мекендештер, дагы да кайталайбыз. График работа 6 күн иштеп 1 күн эс аласыз. Жатакана бекер, регистрация бекер, тамак аш бекер болот. Ошондой эле айлык акыңыз ай бир айдын 15-inde жана 30-unda тийип турат. Жума сайын аванс алып турасыз. Айлык акы 2300-дөн баштап 3000, 4000, 5000ге чейинки рубль менен болот сменасына. Андыктан жазылыңыздар, көрүңүздөр. Бүгүнкү чыгарылышта сиздер көрүп тургандай биз былтыркы жылдан бери иштеген бардык биз менен барган адамдардын анча-мынча сүрөттөрүн алып, фото отчет сиздерге тапшырып
жатабыз, көрүп, баалап көрүңүздөр. Сиздер менен жакшы иштер бар, жумуштарга орноштуруу доо болун. Ар дайым сиздер менен сак Кутула албайбыз өмдө, күлүмдө эмес көңдө. Бизге шенмей бүгүндө. Айлет бирок сынбайт, бүткөн иштеген жүрөгү сынбайт. Чындыкты жактаган жыгылбайт, пайдасы таппай чулбайт. Тизе бүккөнчө тик туруп өлгөнүбүз артык эмеспи? Илгертен кыргыз качан төшөктө жатып өлчү эле? Коркпой, Аллага таянам, силерден коркпойм. Өлгүлө боло албайм, бирок алсызды урбайм, сокпойм. Бабалар калтырган ала тоомду бактайм, коргойм. Умтулалы өзгөрүүдөн коркпой. Пыратып качырган Басбекхандай жоксуңбу? Душмандарды коркуткан хан манастай жоксуңбу? Тоолдай жеги жок, Чулпунбайдай жоксуңбу? Кыргызым деп жан тарткан Курманжандай жоксуңбу? Өлө жоктой, жөн жүргөн момунду коюп кой. Мүмкүн болсо колдоп кой, мүмкүн кийин эстеп коет. Бөлүнбө, кутула албайбыз өмдө, күлүмдө эмес көңдө. Бизге шенмей бүгүндө. Айлет бирок сынбайт, бүткөн иштеген жүрөгү сынбайт. Чындыкты жактаган жыгылбайт, пайдасы таппай чулбайт. Бөлүнбө, кутула албайбыз өмдө, күлүмдө эмес көңдө. Бизге шенмей бүгүндө. Айлет бирок сынбайт, бүткөн иштеген жүрөгү сынбайт. Чындыкты жактаган жыгылбайт, пайдасы таппай чулбайт. Сүйіп айта берет турбайбы. Бөлүнбө, кутула албайбыз өмдө, күлүмдө эмес көңдө. Бизге шенмей бүгүндө. Айлет бирок сынбайт, бүткөн иштеген жүрөгү сынбайт. Чындыкты жактаган жыгылбайт, пайдасы таппай чулбайт. Тизе бүккөнчө тик туруп өлгөнүбүз артык эмеспи? Илгертен кыргыз качан төшөктө жатып өлчү эле? Аллага таянам, силерден коркпойм. Өлгүлө боло албайм, бирок алсызды урбайм, сокпойм. Бабалар калтырган ала тоомду бактайм, коргойм. Умтулалы өзгөрүүдөн коркпой.